Каза намаз дегенди бул шариатта буйруп койгон нерсеби же бул каза кылбаш керекпи? Ушул боюнча түшүнүктүү берип коюңузчу. Биз ушундай түшүнөбүз, каза намаз десе ошо орозону айында бир үзүр менен тутпай калсак, кийин тутуп бергендей эле намазда да жумуштарыбыз болуп калса, бошобой калып, окубай калып, кийин окуп койсок болобу дегендей дейт. Албетте, бул жакшы суроо экен. Көп адамдарда ушундай түшүнүк бар. Негизи бул суроодо келгендей түшүнүк негизи туура эмес. Ооба, каза намаздын казасы деп коет. Ошо каза деген эмне? Ошо намаз бир кандайдыр бир үзүрү менен окулбай калган болсо атайлап эмес. Атайлап эмес. Мисалы уктап калып, эстен чыгып калып, же болбосо намаз окуу аткан болсо бир чоң жанагындай кырсык болуп, анан ошондон качам деп кутулам деп атып анан окулбай калган намаздар болот го, ошонун баарын окуп бериш керек. Качан окуш керек? Ошо дароо ошол намазды эстер замат. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ким намазын унутуп калып же уктап калган болсо, ошону эстер замат окусун дейт. Андан башка кечирим жок дейт. Мунун баары демек атайын уктап кал же атайын унутуп кал деген сөз эмес. Ошондой болуп калган болсо ошону дароо аткарыш керек. Анан адам баласы жана кичине эле бир жумушу чыгып калып, же болбосо намазга көңүл бурбастан, же болбосо шартым жок болуп атат деп өзү издебестен намаздарды өткөрүп, бул атайлап, бул чоң күнөө. Бул өтө коркунучтуу. Ошондуктан адам баласы эч качан намазды убагынан өткөрбөгөнгө толук аракетин жумшаш керек. Мисалы бир жакка барам деген болсо, бир жумушка бара турган же бир конокко бара турган болсо, же бир иш кылып аткан болсо, ошону алдынан ала ориентирин алыш керек. Мен мисалы могу жерге барсам, намаздын убактысы болуп калат экен, кантип окуйм, жаныма суу керекпи, суу керек эмеспи деп ошонун баарын мусулман баласы эсептеп, өлчөп, намазына ушундай бекем болуш керек. Анан кичине эле бир жөн эле бир болбогон шылтоо менен эле намазым окулбай калды деп таштап салып, анан баарын 5 убакта чогултуп анан кылтандан кийин окуп коем деген бул туура эмес. Албетте, мусулман баласы атайын таштаган болсо дагы намаздарын окуп бериш керек. Бирок ошо менен биргеликте ал чоң күнөөкөр адам болот. Кудай Таалага тобо кылыш керек. Чоң күнөө кылган адамдын зына кылып арак ичкен андан дагы чоң күнөө. Намазды атайын чыгарбай убактысына. Ошондуктан бул маселеге урматтуу мусулман бир туугандар жеңил карабагыла. Бул намаздын орду исламда өтө чоң. Намазды эч качан таштабаш керек, убактысынан өткөрбөш керек. Анан намаздагы эң негизги шарт болгон бул убакыт. Намаз шарият намаздын кээ бир шарттарына, кээ бир учурларда көз жумуп коет, мындайча айтканда, жеңилдик берет. Бирок убакытка аябай бекем болгон да. Шарият катуу көңүл бурган. Ошондуктан убакытты такыр өткөрбөгөнгө аракет кылыш керек. Алдын ала чараларды көрүп, ким ошо алдын ала чараны көрбөй шалакылык кылган болсо, буга да жоопкерчиликтүү болот. Бул үчүн да күнөөкөр болот. Такыр эле көңүл бурбай шалакылык кылган болсо, андан 5 бетер жоопкерчиликтүү болот. Ошондуктан бул намаз маселесинде өтө көңүл бурушубуз керек. Биздин эң негизги баягы чыныгы исламды билдире турган ошо карманган окуган намазыбыз. Бул жөнүндө да намаз жөнүндө өтө көп айттык. Бирок да ушундай нерсе аябай азыр көп кездешип атат да. Эми биз азыр намаз окуп жүрүп, ошо намаздарына жакшы көңүл бурбаган адамдар жөнүндө айтып атабыз да. Булардын акыбалы да өтө коркунучтуу, чоң күнөөкөр болуш. Эми такыр окубай жүргөндөрдүн акыбалын ойлоп көрүңүзчү. Кудай сактасын. Бул өтө жаман нерсе. Ошондуктан ар бир үй ээси, ата-эне болобу, агалар болобу, өздөрүнүн кичүүлөрүнө, өздөрүнөн кийинкилерге жакшы насаат болуп, өздөрү дагы үлгүлүү болуп, намаздарын убактысында окуп, жана башкаларга да ушул нерсе насаат кылып, такай айтып турушубуз керек. Үй бүлөгө, үй бүлөнүн ичиндеги бала чакага намазды окудуңарбы, кантип окуп атасыңар көзөмөлдө сактап турушубуз керек. Биз азыр бала чакабыздын кичине эле бир жери ооруп калган болсо, же тамак ашы кичине кемип калса, же кийими жыртылып калса, кандай жанталашабыз, кийими жок калды, ачка калды деп кыйналып кетебиз. Намаз андан дагы жогору турат. Андан дагы көп көңүл бурушубуз керек. Бул өтө коркунучтуу маселе. Ошондуктан урматтуу мусулмандар, намазыңыздарга бекем болуңуздар. Кайсы жайда болбосун, кайсы жерде, кайсы убакта болбосун. Намазды жана көп эле айтып кеттик, намазды таштоодо эч бир шылтоо жок. Анткени шарият кандай акыбалда болбосун намаз окууга шарт түзүп берген. Адам баласы ордунан тура албай калса дагы, баса албай калса дагы, иши кылып акыл эси ордундабы, кандай акыбал болбосун намаз окулат.
бул шариатта баардыгы көрсөтүлгөн, баардык жеңилдиктер каралган. Болгон эле адам баласы ушуну сурап эле, билип эле аны аткарып коюш керек. Ошондуктан намазды таштоого, калтырууга эч бир шылтоо жок, эч бир себеп болбош керек. Көптөгөн адамдарды карасак азыр болор болбосу эле себеп менен таштап коюшат да. Уялгандан же болбосо бир жолдо машинада кетип баратса, ошол бир шопур кайтып токтоп коебузбу, намаз окуп алайын дегенден уялат. Бир ошо оозундагы желин аяйт да, сөзүн аяйт. Эгерде ошо шопур кайтса деле көп эле мусулман токтоп, ошо 5-10 мүнөттө намазын окуп алат. Же болбосо шопур токтобой койгон күндө дагы эми токтобой койду деп коелу, укпай койду. Бирок ошол жерде отуруп алып эле намаз окуш керек. Ошол жерден отуруп алып эле. Эгер токтотпой койгон болсо, ошондой баягы жүрөгү кара мүртөсү неме болуп калган болсочу, ошол моментте окуш керек. Мына ошондой өзүнүн эрежелери бар, ошонун баарын окуп билип, адам баласы анан аракет кылыш керек. Анан жөн гана жүрө бербеш керек мусулман баласы мындай кээде билбей калган замат ушу намазга байланыштуу маселе. Дароо ошо илимдүүлөрдү издеп сурай калыш керек. Мындай эмне кылышым керек, ушундай акыбал болуп калды. Же болбосо алдын ала издеп сурап ушундай болуп калса эмне кылам деп, же болбосо мурунда ушундай окуя кайталанган, ошого дагы туш болуп калбайын деп аракет кылып сураш керек, издениш керек. Анан ошо менен адам баласы илим алып, ошо өзүнүн динин анан намазын сактайт. Эгерде жөн эле жүрө берген болсо, эчтеке көңүл бурбай, ошо күнөөнүн үстүндө күнөө болуп, Аллах субхана тааланын алдына барганда чоң жоопкерчиликти мойнуна жүктөйт. Валлаху алам.